болот өзүңүз мен кандай көрүнбөй кандай тостун жаңы жыл үйдө эле биякта эле да Мындай көрүнүшкө ар бирибиз эле кабылсак керек. Жаңы жыл өткөн соң тааныштар көрүшүп калса, дароо эле жаңы жылды кандай тостуң деген суроону бири-бирине узатышат. Ал эми эл көзүнө урунган инсандар жаңы жылды кандай тосду экен, бизге дагы, сиздерге дагы кызык болуп чыгар. Телевизордон да муфтийдин сөздөрүн угуп атабыз. Негизи бул мусулмандар үчүн бир чоң деңгээли жок. Курбан айттай, орозо айттай чоң деңгээли жок майрам. Бирок тоспой коеюн десек, биз кичинекей кезибизден бала бакчада тосконбуз, мектепте тосконбуз, ошентип бизде каныбызга сиңдирген да бул майрамды. Ошон үчүн муфтийдин айтканы туура, негизинен биз ал бизге башчы болгондон кийин анын айтканын угабыз, бирок бир күндө токтотуп кое албайт экенбиз. Биздин үйдө мындай болду, шампан аттырбай эле, эч кандай спиртной жок эле, салют деле атпай эле, негизи анан арчаны коюп алып, андан бир нерсе сурабай эле, тоспош керек дегенге да кошулган жокмун, тосуш керек, аябай эле шан шөкөт менен тосуш керек дегенге да кошулган жокмун. Өткөн жылдары тынччылыктын кадыр баркын билдик да. Буга чейин башка нерселер биз үчүн байлык болуп, бир кымбат болуп сезилип атса, тынччылык аябай кымбат экенин эми билдик. Буюрса тынчтык болуп турса, анан калган пландар боло берет го, буюрса. Эмил мырза жаңы жылды тоскондон бара-бара баш тартаарын билдирсе, Гуланда Сулуу тескеринче бул майрамды жыл сайын шаңга бөлөнүп тосоорун айтат. Баягы саат 12-де үйдөн тостук, үй бүлөбүз менен. Анан кийин 12-ге чейин досторубуз менен кафеге барып отуруп, ошол жакта бири-бирибизди куттукташып, анан кийин 12-ге үйгө жетип калалы деп, үйдө ата-энем менен, кызым Айбек менен үйдө тостук жаңы жылды. Аябай жакшы тостук. Белекти жылда беришчүбүз, бирок бул жылы баягы кызыма белек алып келиптир. Анан бизге болсо бизге торт, таттуу тарапа, шампанский жана андай сок моктор деле алып келиптир. Мындай бирибизге мен деле бере алган жокмун, Айбек деле бере алган жок. Себептен быйыл биздин үйдө аябай конок көп болду. Андыктан белекке дагы колубузда тийген жок, ойлонуп да алган жокпуз. Ошо коноктор менен интип алышып атып өттүк. Кудай буйрса дагы бир ымыркайлуу бололу деп отурабыз. Ошол ымыркайды күтүп алабыз деп, ошону жакшы тилек менен күтүп жатабыз. Ушул ажыдар жылы биринчиден элибизге тынччылыкты каалайм. Элдин жүзүнөн эч качан жылмай кетпесин. Өлкөбүздүн сыймыгы болгон спортчулар кандай майрамдайт болду экен? Быйылкы жаңы жыл мен үчүн өзгөчө жаңы жылдардын бири болду. Себеп дегенде жыл сайын эми жаңы жыл деген негизи үй бүлө менен тосо турган майрам. Быйыл да үйдө тостум, бирок көп жанагындай жардыргычтарды колдонгон жокмун. Анткени эсептеп көрсөк, кыргыз эли аябай экономика жагынан аксап келатабыз деп коебуз, бирок бир нече миллиард деген сомдор асманга жөн эле жарылып кетиптир. Бул деген ысырап деп мен түшүнөм. Жаңы жылда биздин үйдө болгондуктан ар бир тууган, мисалы үчүн бирөөсү эми баягы суусундук жагын алып келсе, бирөөсү бир жеңем, бир эт жагын алып келет. Мисалы мен фрукту жагын ушундай эле. Анан бул жаңы жыл жакшы жылдардын бири болсун, унутулгус жылдардын. Ал эми оригиналдуу үндүн ээси болгон ырчы Гүлзада Рыскулова жаңы жылды кандай тосду болду экен деп кайрылганыбызда, ал Бишкекте эмес, ата-энеси уулу менен Ошто тосуп, учурда ошол жакта экенин билдирди. Жылда эл катары эле салют атып, күлүп жайнап жүрчүмүн. Бул сапар эмнегедир буга такыр кызыккан жокмун. Саат жебеси 12-ни какканда үйдөгүлөр эшикке чыгып кетишти. Ал эми мен сыртка чыгуудан да эриндим, дейт ырчы айым. Кыргыздын дагы бир таланттуу мырзасы Гүлжигит Сатибеков да 2012-жылды кантип тосуп алдыңыздар деген сурамжылоонун каарманы болду. Андай ашча деле шан шөкөт болгон жок, бирок мындай өзүчө бир жакшы тилектерди айтып, тыныч жакшынакай болуп отур. Мен эми ичимдикке өзүм жокмун, андай деле көп деле ичпеймин. Бул жаңы жыл күнүндө деле ичимдик болгон жок. Негизинен андай ичкендерге кирбейм. Шоу-бизнестин өкүлдөрүнөн тышкары жаркыраган жаңы жылды шаарыбыздын тургундары кандай тосконууда кызыгуу жаратат. Саат 12-де семья менен отуруп тоздук. Эми ошум тоздук да. Кыз күйөөмдүн күнү барып баксыгын тосуп келдим. Кандайдыр бир салт санаалар барбы? Салт? Да. Жаңы жыл тосууда.
обязательно, например, 12-де все собираетесь за столом. Ну, как обычно, вот это, наверное, салт. Ооба, жаңы жыл үй бүлөлүк майрам экенине дагы бир ирет күбө ала алдык көрүнөт. Жаңы жыл токчулуктун, ынтымактын, жагымдуу жаңылыктардын гана жылы болсун дейли.